Бишкектен көлгө жол тарттык. Атуулдук милдетин аткаруу ар бир кыргызстандыктын милдети деген принципти туу тутуп жөнөдүк. Миңдеген адамдар катталган жерине барып добуш берүү үчүн борбордон туулуп өскөн айылдарына жөнөштү. Алардын катарында Таалай мырза дагы бар. Бишкектен Караколду көздөй сапар тартып баратабыз. Досум экөөбүз. Мен Бишкекте 1 жылдан бери турам. Пропискам Караколдо. Анан Каракол шаарына бүгүн баягы кайыл мамиле кылбай ушул эртеңки шайлоого даярданып досум менен сүйлөшүп кетип баратабыз. Ар жарандын милдети өз айылына барып, пропискасы бар жерге барып шайлап коюш. Бүгүн 10 январь президенттик шайлоо Кыргызстандын бардык аймактарында өтүп жатат. Президенттик шайлоо менен биргеликте эле референдум белгиленген. Кыргызстандын аймактарында кандай шайлоо системасы өтүп жатат, абалды сиздерге чагылдырып беребиз. Биз бүгүн Ысык Көл облусунун Түп районунун Корумду айылындабыз. Абакова жаңыл Корумду айылынын тургуну. Ал дагы калың эл менен бирге өтүп кеткен ажообуздан адилеттүүлүктү жана чынчылдыкты күтөөрүн баса белгиледи. Бүгүнкү мен референдумда президенттик башкарууну тандап алдым. Себеп дегенде биз өзүбүз көрдүк, 30 жылдан бери бизде парламенттик башкарууну башыбыздан өткөрдүк. Эмнеден кыйчык бизде парламенттик шайлоо бизге башкаруу бизге болбойт экен. Ошондуктан мен президенттик башкарууну тандап алдым. Себеп дегенде биз бир гана президенттен сурап алабыз. Эмне болсо да бир президент ушу жооп берет. Жана ошондой эле бул ким келсе да биз келаткан келечектеги мына бүгүнкү шайланган ажообуздан элдер күтөт только ушул элдерге деген адилеттүү ажоо болуп бергенди, элдерге деген аябай ушул эмне эл аябай күтүп жүрөт. Ушундай ажоону бизге ошондой ажоо керек. Элдерге биримдиктүү, элге деген жакшы эмне деген ойлордун максаттарын бар, элдин ошол максаттарын ишке ашырган ажоо келишин каалаймын. 30 жылдан бери ушу көрдүк, президенттик башкаруу менен парламенттик башкаруунучу. Азыр ушу элдин бүт баары эле ушу кыйналып бүтүштү. Ошо жоопкерчиликти ошо бир кишиге берип, ошо бир кишиге жооп берип, ошо биз ушу президенттик башкарууга ошо эметтик да, шайладык да ошо. Мен келе жаткан ажоодон көп жакшылыктар күтөм. Буюрса, бул биздин келечегибиз, балдарыбыздыкы. Балдарыбыз өсүп келатат артыбызда. Ошолор жашоодо кыйналбаса экен деп жакшы ниеттерди кылабыз. Жакшы эмелерди жашоону күтөбүз. Номер 30-70 шайлоо участкасынын төрайымы Абакерова Тамара шайлоого айыл тургундары жигердүү катышкандыгын, мыйзам бузуулар катталбагандыгын айтып өттү. Бүгүнкү шайлоо биздин 30-70 Корумду айылындагы абдан жакшы өтүп жатат. Мындай кырдаалга карабастан элдин катышуусу жакшы. Биз буюрса президентти жана референдум өткөрүү боюнча шайлоону жакшынакай өткөрүп жатабыз. Ойлоп атабыз, элибиздин эмеси жакшы, ой пикирлери жакшы. Биздин Кыргыз мамлекетине керектүү жакшынакай бир президентибизди шайлап алабыз. Жанагы референдум өз нугу менен кетет деген ойдобуз да. Андан соң президенттикке талапкер Жапаров Садыр Нургожоевичтен туулуп өскөн Кең Суу айылына барып шайлоо процессинен кабар алдык. Саламатсыздарбы? Биз ошол 30-74 Кең Суу шайлоо участкасынын төрагасы болом.
Азыркы мезгилде биздин участкада 1327 шайлоочу катталган. Кече күнү атайын выездной кара картаңдардын шайлоосундан 6 кишини шайлатып келдик. Бүгүнкү күндө шайлоо өнөктүгү жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде жүрүп жатат десек болот. Элдер аябагында активдүү катышып жатат, баардыгы тең. Шайлоону күтүп тургандай да баардыгы тең. Же азыр где-то бир 400дөн ашык шайлоочу келип, ушул мезгилде шайлап кетишти, дагы келип атышат элдер. Албетте президенттик башкарууну тандадык. Анткени деген үйдө деле баары ата эне башкарат да, ата башкарат. Ошондуктан президенттик башкаруу мен үчүн биринчи орунду ээлеп жатат азыр. Бир киши башкарганы биз үчүн аябай немелүү деп ойлойм да, мындай десем. Туура чечим да мен үчүн. Өлкөбүздү астыга озуп чыгара турган адам керек биринчиден. Экинчиден мамлекетибиз өнүксүн деген эле ниеттебиз. Баарыбызга бирдей караган адамдардан керек. Айпери Шанкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа порталы, Ысык көл. Бүгүн 11 январь Борбордук аянтта элдик жеңишти белгилеп, Садыр Жапаров кыргыз элине ыраазычылык кайрылуусун жасайт. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иш-чарага Жапаровдун колдоочулары жана тарапташтары катышмакчы. Жана ошондой эле иш-чара концерттик программа менен уланат. Чогуу көрөлү. Мына келечектеги президент Садыр Жапаровду бүгүн шайлап, сүйүнүп кубанычта отурган кербезибиз. Эми бул Садыр Жапаров өзү айткандай биз өзүбүзгө 100% ишенсек, Садыр Жапаровга 101% ишенип турган кезибиз. Эми ошол сөзүң өдөсүнөн чыгып алам. Элдин мүдөөсүн актаган ак жүрөк, сөзүңдөгүдөй ыймандуу президент болушуңду каалайбыз. Кече биздин Кыргыз Республикасында президент шайлоо болду. Ошондон 79% менен элдин добушун алып чыккан Садыр Нуркожоевичка жакшы тилектерди, жакшы ойлорду каалап кетебиз. Биздин кыргыз элибизге, Кыргызстаныбызга жакшы кызмат кылып, элдин ишеничин актаган президент болушун биз баарыбыз тилектешпиз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Мейли ким болбосун, менин оппоненттерим болобу же жана башка адамдар болобу, Кыргызстандын жарандары. Саясий должносттор баягы президенттин указы менен же премьер-министрдин буйругу менен гана бекит, а калган бардык должносттор бүт баары конкурстук негизинде дайындалат да. Анан менин жакындарым болобу, бир туугандарым болобу, эгерде мындай коррупциялык иштерге аралашкан болсо, жанагындай бир мыйзамсыз иштерге аралашкан болсо, алар сөзсүз жазасын тартат. Мен аны бардык жакта айтып атамын, муну мен сөз менен эмес, иш менен далилдеп берем.